Криптовалютага эч качан ишенбеш керек деп айтат элем. Бизде азыр цифровой сом деп Нацбанк кече биз мыйзамды кабыл алып берип койдук. Ошол цифровой сомду алектенип цифровой сомду алганга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ошончолук эле бир кылам десе. Бирок биржаларга чыгарып, алын өсүшүн же түшүп кетишин атайын биздин өзүнүн мамлекеттик гос мамлекеттин уруксаты менен берилген гана компаниялардан алыш керек деп ойлойм. Аны ачык айкын биз сунуш бергенбиз. Мындан ары Нацбанк ошондой компаниялар болсо ачык айкын айтып турат. Мына бул компания кепилдиги бар. Бул компания эгерде банкрот болгондо дагы анын депозитный счетунда каралган акчалар турат. Биз ошонун алкагында кредитти жанагындай криптовалютаны чыгарып элге сатканга мүмкүнчүлүк беребиз дегенди гана компаниялардан алыш керек, башкалардан албаш керек. Башкалардан алып жанагындай урду алып, алданып калгандан алыс болуш керек деп айтат элем. Криптовалюта бир балким 10 жылдын ичинде ушул накталай мындай кагаз акчаны мындай жөн эле чыгарып коет да. Анткени бүгүнкү күндө баарыбыз цифровой мындай акчага өттүк да, мындай айтканда. Анан баарыбыз карталар менен уже колдонулбай, мындай накталай акча менен колдонбой, QR аркылуу төлөп атабыз да бүт акыларды. Криптовалюта деген бул эл аралык ушундай цифровой акча да. Анан бирок ушул биздин өлкөбүздө болгон акыркы ызы чуунун карасак, ушул жок дегенде Нацбанк тарабынан дайыма ушундай бизде валюталар бар. Ушуну алсаңыздар болот деп көбүрөөк кененирээк маалыматтар айтылса, балким мындайга жетмек эмеспиз. Балким ушул Нацбанк жактан, ушул биздин улуттук банк тарабынан бизде таанылган, жана ушул Нацбанктан лицензия алынган, мыйзамдуу чегинде жаралган валюта болсо, криптовалюта, анда алсаңыздар болот деген маалымат жетпей жатат. Биздин жарандарыбыз ушул MCN Coin деп бардыгы ишенип алып, мен ушул жигиттин выступленияларын көрүп өзүм да таң калдым да. Кантип ушул ар бир мындай манипуляция кылгандын сырларын 5 колундай билет экен да. Ушул ат чабыштарга барып, акчаны берип, ушул мындай таң каласың да. Чындап эле элдин психологиясын, эмнеге эл кызыкканын баарын билип алып, ушул элден акчаны чыгаргандан, мындай мыйзамсыз нерсени жасагандан эч коркпой калыптыр да. Анан ошол эле учурда мен ойлойм, биздин ушул мамлекет тарабынан дагы көбүрөөк информация болсо, биздин жарандарыбыз андайга бармак эмес. Бүгүнкү күндө ушул ызы чуу чыккандан бери көбү ойлонуп калды. Аны дагы ойлонуп жасаш керек экен деп. Ошондуктан мен ойлойм, улуттук банк сөзсүз түрдө туура маалымат, так маалымат бериш керек. Кайсы криптовалюталар биздин өлкөбүздө катталган, кайсыга акча салса болот. Анткени бул биздин келечегибиз. Андан биз мындай баш тарта албайбыз. Бирок тилекке каршы ушул мындай сырларды билген ушундай мошенниктер көбөйүп, ушуну колдонуп атышат да. Демек, жарандар официалдуу булактарга гана ишениши керек. Только официалдуу булактарга. Мен ушуну такыр түшүнбөйм, ишенесиңби? Бир түшүнбөгөн нерсем ушуну түшүнбөйм да. Анан айылдагы апаларыбыз дата центр дейби, анан тигил бул, мен ушуну түшүнбөйм. Түшүш керек да. Криптовалюта деген эмне? Бул төлөм куралы, инструменти. Ага ишеним кээ бирде түшөт, кээ бирде өсөт. Мисалы, согуш учурунда көптөгөн акчалар өлкөдөн өлкөгө өтө албай калат, санкциялар болот. Ошол кезде бул кандай теневой дейбизби, көмүскөдөгү валюта сыяктуу, чек арасыз иштеген валюта сыяктуу бир аз баркы көтөрөт. Согуш токтоп калса кайра түшүп кетет. Дагы башка ар кандай факторлорго да, ошол наркотрафики, нарканын акчалары, ошол эле оружие, куралдарга тиешелүү факторлор бар. Ошого жараша баасы кээ бирде өсөт, кээ бирде түшөт. Дайыма өсөт деген нерсе бул жерде жок. Эл ошону түшүнүш керек да. Мына акция сыяктуу эле. Кээ бирде баасы өсүп кетет, кээ бирде бул как бир жагынан казинода сыяктуу да. Утушуң да мүмкүн, утулушуң да мүмкүн. Буга мындай 100% ишенип кереги жок. Эгер ошол тармакта терең билимиң болуп, кандайдыр бир прогнозторуң болсо, анда макул, ал сенин мындай ишиң да. Бирок ал жерде акча табасың, точно банкрот болосуң деп эч ким гарантия бере албайт. Ошон үчүн ага ошондой эле мамиле кылыш керек.